Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаменов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 16 сабак. Жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер жана аларды түзөтүү жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, биз жаңы темага даярданууда кандай кемчиликтерди көп кетирип алабыз? Сөз ошол тууралуу болмокчу. Алар биринчиден, терең ар тараптуу даярданбайбыз. Экинчиден, ошол темага тиешелүү илимий популярдык методикалык китептерди үйрөнбөйбүз. Үчүнчү, кошумча адабияттан пайдаланбайбыз. Төртүнчү, теманын максатын аныктап, план конспект түзбөйбүз. Бешинчи, түшүнүктөр системасы, теманын негизин аныктап, жазып, системага салып албайбыз. Окуучулар түшүнүүсү, өздөштүрүүсү кыйын болгон жерлерин аныктап, аларды жеткирүү жолун таап албайбыз. Көндүм ыкмаларды калыптандырып, белгилеп албайбыз. Демек, биздин класстагы сабагыбыз үйдө даярдануу этабында эле жарым-жартылай болот. Анан дагы биз окуучулар түшүнбөйт, окубайт деп капа болобуз. Алардын өздөштүрбөөсүнө, кызыкпоосуна 50-60% көпчүлүк учурда себепчи биз мугалимдер өзүбүз болобуз. Эми жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтерибиз. Жаңы теманын түшүндүрүүнүн негизин информация берүү түшүндүрүү түзөт. Биз көбүнчө бир түрдө жаңы теманы түшүндүрөбүз. Кызыктуу, түрдүү, активдүү, табышмактуу жолдору көбүнчө пайдаланылбайт. Биринчи, алгачкы кемчилик теманын максаты, милдети, планы окуучуларга сабакта жаңы теманы түшүндүрүү алдында айтылып же доскага жазылбайт. Демек, биздин биринчи кемчилигибиз мына ушул экен. Максат, милдетин айтпайбыз сабактын. Эгерде булар жазылып же айтылса, ошондо окуучулар түшүнүү процессинде мугалимди аң сезимдүү ээрчип, акыл иштетип, ойлонуп, активдешип, баскычтан баскычка өтүп барат. Экинчи, өзүбүз терең бышык билбегенибиз үчүн так даана, логикалуу, системалуу түшүндүрө албайбыз. Үчүнчү, өзүбүздө билим аз болгону үчүн аз эле маселени көп сөз менен айтып, окуучуларды тажатабыз. Өзүбүз араң түшүнөбүз, ошол үчүн окуучуларга түшүндүрө албайбыз. Теманын негизин бөлүп, анализ, синтез кыла албайбыз. Ошол үчүн окуучулардын башында айландырып коебуз. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул дагы биздин башыбыздан өтүп келген ачуу чындыктардын бири. Өзүбүздүн билбестигибизди бекитип, убакытты өткөрүү үчүн билген жерибизди көп сүйлөп, керексиз мисал далилдерди келтирип отуруп, убакытты кетирип коебуз. Түшүндүрүп жатып, адашып, окуучуларды да адаштырып, логиканы бузуп алабыз. Шашып, тез, кыйкырып сүйлөйбүз. Бул жерден дагы агай абдан жакшы ойду айткан. Монотондуу, өтө жай, паузага көп жол берип сүйлөйбүз. Окуучулар андай учурда ойду жоготуп коет. Көпчүлүк учурда мугалимдер теманы үстүртөдөн билебиз, бирок толук өздөштүрө алган эмеспиз. Ошон үчүн түрдүү методдорду пайдаланып, эркин операция жүргүзө албайбыз. Мисалы, дифференциалдуу иштей албайбыз. Доска, карта, ТСО, диаграмма, китеп жана башкаларды айкалыштырып, эффективдүү пайдалана албайбыз. Демек, урматтуу кесиптештер, мына ушулардын баардыгын эске алып, өзүбүзгө дагы жазып алыш керек экен. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, үй тапшырмасын текшерүүнү туура эмес уюштуруп, убакытты дагы текке кетирип алабыз. 25-30 минутта бекер кетет. Жаңы теманы звонок болот деп шашып, эптеп айтабыз. Окуучулар түшүнбөйт, татаал жерлерин өздөштүрө албай калат. Айрым учурда класс сабакка даяр эмес келсе, ачууланып, тилдеп, алардын да өзүбүздүн да маанайыбызды бузабыз. Класста МПКны бузуп алып, сабак өтөбүз. Биз окуучуларга өчөшүп, алар бизге өчөшүп отуруп, жаңы тема өтөбүз. Анын натыйжасында тема бышыкталбай, жакшы, жеткиликтүү түшүндүрүлбөй калат.
Урматтуу угармандар, бүгүнкү сабакта сиздер жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Ал эми кийинки сабакта жаңы теманы түшүндүрүүдө эң негизги кандай талаптарга көңүл буруш керек, ошол тууралуу сөз болмокчу. Андыктан биз менен болуңуздар, кийинки сабактарда эң сонун темалар боюнча маалымат аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.